Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, республикалык штабтын пресс борборунда учурдагы ушул ички иштер министринин орун басары Каниметов Мирлан Дотановичтен брифингин баштайбыз. Түз эфирде ЛТР, КТРК, Ато 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба. Вас проинформирует заместитель министра внутренних дел Кыргызской республики о наложенных штрафах и нарушителях карантинного режима. Каниметов Мирлан Дотанович. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ато 24, Пирамида, 5-канал, через областные медиа-центры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и 1-радио. Анда эмесе Мирлан Дотанович, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Өзүңөргө маалым болгондой, бүгүнкү күндө республиканын аймагында өзгөчө кырдаал абалы режими болуп жатат. Ошонун негизинде Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги жергиликтүү бийлик менен саламаттык сактоо министрлиги башка күч органдары менен коомдук саламаттык сактоо мыйзам негизинде ошонун саламаттык сактоо министрлигинин талаптарына ылайык иш алып барууда, санитардык карантиндик иштерди алып барууда. Бүгүнкү күндө республиканын аймагы боюнча санитардык карантиндик иштер боюнча 65 жалпы посттор өзүнүн иш алып барууда. Алар боюнча кыскача маалымат берип кетсек, Бишкек шаары боюнча 16 санитардык карантиндик пост, Чүй областы боюнча 2, Талас областы боюнча 6, Нарын областы боюнча 10, Ысык Көл областы боюнча 2, Ош шаар боюнча 7 пост, Ош областы боюнча 9, Жалал Абад областы боюнча 3, Баткен областы боюнча 10 санитардык карантин посттор бар. Ошо 65 санитардык карантин посттордун ичинен 23-ü куралдуу күчтөр менен биргеликте иш алып барууда. Алар Бишкек шаары боюнча 16, Ош шаары боюнча 7 пост иш алып барууда. Андан тышкары COVID-19 оорусуна байланыштуу республиканын аймагында 110 обсервациялык жайлар уюштурулган. Ошо жайларды кайтаруу, ошо жайларды көзөмөлдөө саламаттык сактоо министрлигинин биргеликте иш жүргүзүлүүдө. Акыркы күндөрү биздин чет өлкөдө, алыскы, жакынкы чет өлкөлөрдө жүргөн мигранттар, жарандар өз мекенине кайтып келүүдө. Бул иш-чаралар Тышкы иштер министрлиги ошо башка чет өлкөдөгү тышкы иштер министрликтеринин сүйлөшүүнүн негизинде, посольствонун сүйлөшүүнүн негизинде ишке ашырылып атат. Анткени өзүңөргө белгилүү болгондой, COVID-19 оорусу биздин мамлекетте гана эмес, башка мамлекеттерде да болуп жатат. Ошого байланыштуу башка мамлекеттерде, биздин мамлекетте чектөөлөр киргизилген. Чектөөлөргө байланыштуу авиа каттам, темир жол каттам жана башка каттамдар өзүнүн ишин так алып бара албай бүгүнкү күндө жок десек болот. Ошого байланыштуу биздин жарандарды, мигранттарды алып келүү боюнча чоң иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Келген жарандардын ичинен COVID-19 оорусуна чалдыккандар, алар менен контакт болгондор биздин жарандар аныкталууда. Ошо жарандар ооруканага жана обсервацияларга жаткырылып атат. Жаткырылган, көзөмөлгө алынган жарандардын жалпысынан айтып кетсек, март айынан бери үй карантинде жана карантинге алынган жарандардын саны 1238 жаран болгон. Алардын ичинен карантиндик чектөөлөр бүтүп, ошо карантин чектөөлөр так аткарган убакыттар бүткөн үчүн 95.046 жаран карантинден чыгарылган. Бүгүнкү күндө үй карантинде жана карантинде калган жарандардын саны 28.592 жаран бар. Алардын ичинен 20.111 кишиге ошо карантин талаптарды бузбоо, чектөөлөрдү сактоо боюнча баракчылар талаптар берилген.
бирок тилекке каршы ошо чектөөлөрдү талаптарды кээ бир биздин жарандар билип же билбей же билбестиктен бузуп келишет. Ошо жарандарга биздин Кыргыз Республиканын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик каралган. Ошо жоопкерчилик бузуулар кодекси негизинде, жоруктар кодекси негизинде, кылмыш жаза кодексинин негизинде жоопкерчиликке тартылып атышат. Бүгүнкү күндө үй карантин жана карантин талаптарын бузган жарандардын жалпы саны 98 жаран болду. Алар боюнча кыскача токтолуп кетсек, 44 биздин жаран бузуулар жөнүндө кодекстин 293 беренеси негизинде ыйгарым укук органдарынын талаптарын же аныктамаларын аткарбагандыгы үчүн 44 жаран жоопко тартылууда. Буларга жалпысынан штраф 129 000 сом штраф салынган. Алардын өндүрүлгөнү 45 000 сом бүгүнкү күндө өндүрүлдү. Жоруктар кодексинин негизинде 119 прим 1 беренеси өзгөчө кырдаал же өзгөчө абалдын режиминин талаптарын бузуу. Бул берене боюнча 9 жаран жоопко тартылууда. Жоруктар жөнүндө кодексинин 127 беренеси санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузуу. Бул берене боюнча 5 жаран жоопко тартылууда. Жоруктар жөнүндө кодексинин 127 прим 1 беренеси чектөө иш чаралары карантиндик талаптарды эрежелерди бузуу. Бул боюнча 28 жаран жоопко тартылууда. Андан тышкары кылмыш жаза кодексинин 280 беренесинин негизинде санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузуу. Бул берене боюнча 11 жаранга сотко чейин өндүрүштүк козголуп жоопко тартылууда. Кылмыш жаза кодексинин 281 беренеси адамдардын үчүн коркунуч жараткан жагдайлар тууралуу маалыматты жашыруу боюнча 1 жаран жоопко тартылат. Жалпысынан айтып кеткендей 98 жаран жоопко тартылууда. Бүгүнкү күндө биздин жарандардан суранып кетмек элек, ушул медицина кызматын, коомдук саламаттык сактоо мыйзам негизинде берилген талаптарды так аткарууга. COVID-19 оорусуна байланыштуу бүгүнкү күндө өкмөт, республика штаб, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги, жергиликтүү аткаруу бийлиги, саламаттык сактоо министрлигине ошондой эле башка күч органдары өздөрүнүн күнүмдүк салымын ушу күрөштө ошо оорунун жайылышына алдын ала иштерди, бөгөттөрдү иш алып келет, өзүнүн салымын кошот. Биздин жарандардан да суранып кетмек элек, урматтуу Кыргыз Республикасынын жарандары, сиздер дагы өздөрүңүздөрдүн салымыңыздарды кошкула, ушу жугуштуу COVID-19 оорусуна каршы күрөшүүдө, алдын алууда бул силердин салым ушу берилген саламаттык сактоо министрлигинин аныктамаларын, тактамаларын, карантиндик санитардык режимди бузбоо, ошо талаптарын аткаруу, ошону так аткарсаңар сиздердин салым болот. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат, Мирлан Датанович. Мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Как вы знаете, на сегодняшний день по республике сохраняется режим чрезвычайной ситуации. На основании режима чрезвычайной ситуации Министерство внутренних дел совместно с Министерством здравоохранения, местным исполнительной властью, самоуправлением, другими силовыми структурами проводит свою работу на основании закона о общественном здравоохранении и требований, санитарно-эпидемиологических требований Министерства здравоохранения. На сегодняшний день по республике проводит работу 65 санитарно-эпидемиологических постов. Из них 16 расположены в городе Бишкек, осуществляют свою работу. В Чуйской области 2, Таласской области 6 постов, Нарынской области 10, Иссык-Кульской области 2, городе Ош 7, Ошской области 9, Джалабадской области 3, Баткенской области 10. Из этих 65 постов 23
является смешанным. Это с вооруженными силами Кыргызской Республики, 23 поста. Эти посты осуществляют свою работу в городе Бишкек 16 постов и в городе Ош. Как вы знаете, в последнее время из дальнего и ближнего зарубежья прибывает в нашу республику, то есть на родину, наши соотечественники, мигранты. Эта работа проводится Министерством иностранных дел на основании переговоров с другими министерствами иностранных дел других республик дальнего ближнего зарубежья. Так как вы сами знаете, в связи с пандемией коронавирусом и в других странах введены ограничительные меры. В связи с ограничительными мерами на сегодняшний день сообщения, то есть воздушные, железнодорожные и другие транспортные сообщения, все ограничены. В связи с этим в России и других зарубежных странах не могут приехать наши граждане. Но благодаря переговорам правительства и Министерства иностранных дел эта работа проводится и прибывают наши граждане нашей республики. Среди прибывших граждан, к сожалению, выявляются зараженные COVID-19, лица контактирующие. Эти лица по предписанию Министерства здравоохранения изолируются, как говорится, в больницу или обсервационные пункты. На сегодняшний день по республике функционирует 110 обсервационных пунктов, на которых Министерство внутренних дел совместно с Министерством здравоохранения проводит работу. Но, однако, нарушая требования Министерства здравоохранения, некоторые наши граждан нарушают эти требования, санитарно-эпидемиологические требования. С марта месяца по сегодняшний день общее количество взятых в домашний карантин и под наблюдением взятых на карантин 123 638 наших граждан. Из них по истечению сроков карантина, по истечению режимов карантина были исключены из списка 95 046 граждан. Но на сегодняшний день в домашнем карантине и карантинных условиях остаются 28 590 наших граждан. Из них 20 111 вручены требования о ненарушении санитарно-эпидемиологических норм. Но, однако, как я прежде сказал, некоторые наши граждане по знанию и незнанию или умышленно нарушают эти требования, не соблюдают домашний карантин и санитарно-эпидемиологические условия. В связи с этим мы должны принимать соответствующие меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. На сегодняшний день 98 наших граждан были привлечены к ответственности по существующим законам Кыргызской Республики. Это по Кодексу о нарушениях, статье 293, это несоблюдение уполномоченного органа, несоблюдение требований уполномоченного органа. Привлечены 44 граждана. Так. По кодексу проступков статья 119 прим. 1, это несоблюдение режимов чрезвычайной ситуации и несоблюдение требований режимов чрезвычайной ситуации. 9 гражданов привлечены к ответственности. По кодексу проступков статья 127 нарушение санитарных и эпидемиологических норм привлечены 5 граждан. Кодекс о нарушении статья 127 прим. 1 нарушение ограниченных мероприятий карантинных условий. Привлечены к ответственности 28 граждан. Также в соответствии с Уголовным кодексом статья 180 нарушение санитарно-эпидемиологических норм 11 граждан привлечены. По статье Уголовного кодекса 281 это создание или сокрытие информации, создающей угрозы для людей, 1 граждан. Общее количество, как прежде сказал, 98 граждан на сегодняшний день
привлекается к ответственности. Хотелось бы подчеркнуть, на сегодняшний день правительство, республиканский штаб, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, органы местного самоуправления, другие силовые структуры вносят свой посильный вклад в борьбе предупреждению, нераспространению данной болезни COVID-19. Хотелось бы призвать наших граждан, тоже они внесли свой вклад в борьбе с этой болезнью. Ваш вклад заключается в том, чтобы четко соблюдали те требования, которые предъявляет на сегодняшний день санитарно-эпидемиологические требования о нарушении карантинных мер. Надеюсь, мы вместе победим эту болезнь сообща, если будем работать вместе и друг друга понимая. Спасибо за внимание. Спасибо, Мирлан Атанович. Мүмкін болса суроолорго өтсөк, мына ушул өлкө аймагында күчүндө турган өзгөчө кырдаал режиминде жана айрым аймактарга алсак Бишкек жана Ош шаарына, ошондой эле Нарындын Ат Башы районуна жана Жалал Абад облусунун Канышкая аймагына киргизилген карантин учурунда эмнелерге уруксат берилген жана эмнелерге уруксат берилбейт? Негизи ошо санитарный карантин чектөөлөр бул коомдук саламаттык сактоо мыйзам негизинде жүргүзүлөт. Бул талаптарды саламаттык сактоо министрлиги коет. Бул жерде баягы көп массалуу каражаттардан айтылып атат. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү айтып жатышат, баягы кишилердин саны бир жерге чогулган жерге көп бир 5-10дон ашпаш керек деген эмеле талаптарды коюп атат. Негизи санитардык эпидемиологик режим кирген аймактарда элдердин чогулушу негизи болбойт. Жана мен айтып кеткендей, коомдук саламаттык сактоо мыйзам негизинде жоопко тартылат. Демек, ошол сиз айтып кеткен мыйзамдардын ошолордун негизинде саламаттык сактоо берген атайын сунуштамалардын негизинде каралып жатат да. Деп айта турган нерсе бул деген укук коргоо органдары кайсыл ошо актыларга таянып анан ушул айыптарды салат деген суроо болуп атат да. Мен жана айтып кеткендей эле ошо коомдук саламаттык сактоо мыйзам негизинде жана саламаттык сактоо министрлигинин мыйзам жана жергиликтүү аткаруу бийликтин талаптарына ылайык карантиндик режимдерди сактабаган үчүн бузуулардын кодексин бузуу кодекси негизинде жана айтып кеттим 293 берене бар. Андан тышкары жоруктар жөнүндө беренелери бар. Жаза кодексинин беренелери негизинде ошолорго жоопко тартылышат. Урматтуу жарандар, бүгүнкү күндө жергиликтүү бийликтин саламаттык сактоо министрлигинин жана ички иштер министрлигинин талаптарын так аткарыңыздарды суранып кетем. Рахмат, еще один вопрос от радио Европа Плюс. Многие родители хотят отправить своих детей на летние каникулы в села к родственникам. Как проехать им посты и будут ли их пропускать? Бул боюнча чектөө иштери эч кандай деле мындай тыюу салуу жок. Анткени ошо аймакта бир туугандары жайгашкан жерлерде карантиндик иш чаралар өткөрүлүп жатпаса, эч кандай коопсуздук, ошо оорунун очогу, ачагы болбосо жиберилсе, өздөрү жеткирип келип, бүгүнкү күндө эч кандай алар боюнча тыюу жок. Тыюу жалпы эс алуучу жайкы лагерлерге бүгүнкү вопрос чечилелек, жайкы школдор чечилелек, туугандарына өздөрүнүн көз карашы, ошол жактагы санитар эпидемиологдор абал так болсо, эч кандай очок жок болсо, өздөрүнүн чечими менен жиберилсе болот деп ойлойм. И последний вопрос. Можно ли ездить в горы на отдых? Что же насчет прогулок в парках? И можно ли просто съездить на Иссык-Куль отдохнуть? И какие документы нужно брать с собой для этого? В зонах отдыха, в парках на сегодняшний день мэрия
города Бишкек дало разрешение, но скопление определенных количества людей не должно превышать. Те требования соблюдаться должны, а выезд в горы тоже там должны соблюдаться определенные санитарно-эпидемиологические нормы, так как многие наши граждане, если погода, условия позволяют, выезжает за город, устраивает пикники, собирает много количества людей. Эти мероприятия, если много количества людей будет выявлены, эти мероприятия будут пресекаться и привлекаться к ответственности. А что же насчет Иссык-Куля? Можно ли выезжать? Ну, на сегодняшний день по Иссык-Кульской области тоже существуют карантинные санитарно-эпидемиологические нормы. На сегодняшний день никакие здравности пока не функционируют. Если начнут функционировать, это только по решению республиканского штаба будет функционировать. На основании этих решений будет, надеюсь, осуществляться выезд на отдых. Но на сегодняшний день ограничения существуют по всей республике. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, вас проинформировал заместитель министра внутренних дел Кыргызской республики Каниметов Мирлан Дотанович. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, 5 канал через областные медиа-центры, Кыргызское национальное информационное агентство Хабар, на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.